Депутат Рыскелди Чыныбекович Мамбековта даярдансын Жанар Кубанычевич. Рахмат, Мирлан Сакбович. Артем Эдуардович, сиз Пушкиндин тилинде, Путиндин тилинде жакшы баяндама жасадыңыз. Мен мамлекеттик тилди сыйлап, Манастын тилинде суроо берейин. Сиз чын айтканда иосуз. Ио деген ал орусча, исполняющий обязанность, кыргызча илин отурат деген сөз. Мындайча айтканда убактылуу өкмөт башчысыбы же уусун алып койсом бактылуу өкмөт башчысыбы, аны убакыт көргөзөр. Мен бюджет деген бул орусча бюджет, кыргызча бюджет. Ошо бүт жеген бюджет боюнча суроо берейин. Академия наука 300 миллион сом каралды. Кайсы жактан каралды? Билбесе билим министри сиз билесизби? Бул боюнча жолугушууда сөз гана болду, азыр чечиле элек бул маселе. Кандай сөз гана болду? 300 миллион сом техникалык базасына деп Садыр Нуркожоевич айтып кетти. 2020-да жок, 21-де жок. Азыр бюджетке киргизүү боюнча экономия болгон средстволордон кошолду деп сунуш берип атабыз. Сунуш берип атасыз. Мындайча айтканда да чечиле элек бул. Бирок 15-статьяда жүрбөйбү? Кошумча каражаттар кийинки жылдын бюджетинен каралат деп. Жооп бербейсиз? Жанагыдай. Каралып жатат, жана айтып атпаймынбы? Бул жаңы жылга карата 2021-ге. Мен 21-дикин сурап атам. Ошону айтып атам мен да. Мен 21-де 15-статьяда жүрөт. Кийинки жылга каралат дейт. Анда 21 жок дебейсиңерби? Жок. Жок. Анда академиктер айтып койгула, биз калп айтканбыз деп. Жок, сунуш берип атабыз азыр ошону киргизүү боюнча. Оптимизация болот, ошолордун негизинде келебиз. Мен убактымдын көбүнө жеп атасыңар, урматтуу. Тиги жооп берип атат, мен убактымды кетирип атасыңар. Экинчи суроо, жанагы 1 миллиард 200 миллион карадыңар да, насия алгандардан, кредит алгандардан февралга чейин кайсы жактан карадыңар? Чыныбекович, 2021 жылга азыр биз сунуш берип атабыз. Бюджетный комитеттин дагы корутундусу болгон. Кийинки жылга 2 миллиард сомго чейин киреше бөлүгүн көбөйтүү боюнча биздин азыркы прогнозубуз жана неналоговый поступление деп коет. Налог эмес каражаттар ошол жерден биз Белекович, бюджет деген бул закон так бар же жок деп айтпайсыңарбы? Бар. Сунуш кылып атасыз, карап атасыз. Экинчи окууга киргизип келебиз биз. Экинчи окууга киргизип келесиңер да. Энергетикада тариф өзгөрбөйбү? Картек бару же өзүңүз жок көрөсүз? Уважаемый Сергей Ильич, пока вопрос по тарифу на энергетику не стоит. Рахмат, түшүндүм. Артем Эдуардович, кече ошо Айгүл деген дагы ошо стат немеңер айтыптыр, тариф өзгөрбөйт деп. Бирок нарын барганда убада берип келбедиңерби? Май айында алабыз чектөөлөрдү деп. Бул кандай болуп калат? Айтып койгула да. Комуз менен угуз албасаңар да добуш менен угуз кылат. Нарын эле күтүп отурат да. Чынында эле премьер-министр Нарынга болгон иш сапарында эл менен жолугушууда айткан, бул лимитти алып салуу боюнча айтылган. Ошол эле мезгилде бул боюнча совещание топтодук. Бул жерде мына Гартектин эмеси башчысы да турат. Бул боюнча совещание топтоп сүйлөштүк. Ар тараптуу алып көргөндө бүгүнкү күндө электроэнерго компаниялардагы энерго сектор өзү дагы мындайчасын айтканда араң жашап атабыз деп атат да азырчы. Ошол эле мезгилде биз мүмкүн лимитти көбөйтүрсөк болот экен да. Бул биринчи вариант. Экинчи вариант, биринчи этап бул население, экинчи производственно-промышленный предприятие, үчүнчүсү болсо крупный жанагы месторождениялар менен майнинг центрлерди киргизе турган болсок, биз 3 сом 50 тинден 4 сомго чейин бааны көтөрөлү деп атабыз аларгачы. Ошонун негизинде Кудай буйруса биз бул бардыгын выравнивать этип алат экенбиз. Бул бир. Экинчи маселе, Каракөл ГЭСин куруу боюнча биз бүгүнкү күндө бардык проекттер, технико-экономический обоснованиялар дайын. Муну Кудай буйруса өкмөт өзүнүн күчү менен баштайбыз. Андан сырткары биз дагы бир амбициозный планды коюп атабыз астыга. Мына Камбар Ата ГЭСи боюнча муну жанагы статус национальный деген статусту берип, улуттук деген статусту берип туруп, Кудай буйруса, эгер бюджетке ошо заложить этсек, жанагы жолун, инфраструктурасын быйыл баштап кое турган болсок, Кудай буйруса, дүйнөгө мындайчасын айтканда, бүгүнкү заманбап технологиялардын артынан дүйнөдөгү инвесторлорду чакырып, Кудай буйруса, ошол Камбар Ата бирди дагы кура турган болсок, Касса бирди дагы биз ушуну менен ушунун алкагында полностью алып кетсек болот экен. Плюс чакан ГЭСтерди Кудай буйруса кура баштайбыз. Рахмат.
Муштуда эле мени ишендирип койдуңуз, эми ГЭСти кантип курабыз билбейм, ТЭС курабыздын баары камалып кетти го. Бул эми ушундай экен да, өкмөт силер кепилдик бересиңер, биз бекитип беребиз. 5 өкмөт келди, кепилдик берди, 5 тең кубаланып кетти. Силер 6-чы өкмөтсүңөр. Азыр силер да убада берип атасыңар. Эгерде силер ушул планды 1-чи кварталын аткара албай калсаңар, отставкага кетесиңерби? 10 секунд. Мына 1-чи кварталда силер 40 миллиард сом келишиңер, чогултушуңар керек да, кирешим 160. Эгер аткарбасаңар, апрелде отчет менен келесиңер, отставкага сурай берсем болобу силерди? Кепилдик берип коелочу, биз бекитип берейик. Уважаемый Раскельдыч Шенебекович, вы знаете, что на 10 число назначены выборы президента Крымской Республики. На сегодняшний день премьер-министр приостановил свои полномочия для того, чтобы пойти на выборы без использования административного ресурса. Поэтому, соответственно, уже после выборов правительство придет с отчетом, и уже вы будете принимать решение, выполнило правительство те задачи и программы, которые оно поставило перед собой, или не выполнило. То есть все будет в ваших руках. Рахмат.